Alo, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Чувак, Ya, қандай сен толықтарым? Құдайға шүкір, рахмат тақсырым. Мен бір сұра берейін дедім, есіліңдер қатын кесте кешіресіз. Жоқ, айта беріңіз. Мынау шайлаудачы. Кредит арам деп айтады, бәрі біліп қалдық, арам екенше. Анам арам дегенде де кішкене альтернативный жол тауып беріш керек та, қарапайым елге. Әлбетте, әлбетте. Кыргызда сөз бар ғой, жырағанға жүргізуші болдым деген. Қандай жырғаларыңа жүргізуші болдым, тура. Адам мынау Улукбек Кочкоров деген бір татты депутатыбыз ушундай сүтқорлук жөнүндө жоюп программасын алып чыкты эле. Анан ушу алымдар сиздер баш болуп кызыгып бир сурадыңыздар беле ушуну? Эме кандай жол сүтқорсуз өлкөнгө болбойт, мына менин программам деп жарыялап атты. Анан карапайым эл жана эми акча калданды, эмне болсо дагы сиздер эми алымсыздар да канча жыл окуган. Ошондон бирөө сурадыңыздар, мындай сен бир алла ыраазы болуп аткан бир программа алып чыгыпсың. Ушунун кандай? Тура эмеспи деп. Анан муну арам дегенде да элге да тура жолду деп коюш керек да. Анан мо сооронбай Жээнбековди колдодуңуз, эми сиз колдогондон кийин эми ал деле намаз окуйт деп угабыз. Эми ал деле ошол корсуз жашоонун антилсе болбойбу, ал башка Куранды окуйбу? Ошол жерде айтып коесузбу? Экинчи сурооңузчу? Жок, болду. Рахмат, урматтуу бир тууганым. Улукбек Кочкоров мырзаны мен сизден көбүрөөк билем деп ойлойм. Ал киши менен биз доспуз. Дайыма чай ичип жүрөбүз. Ал киши депутат болгондо өтө мындай бир активдүү депутат болуп, ошол депутаттык кызматты эң жакшы өздөштүргөн ошол жигиттердин бири Мирлан Бакиров бар. Анын ичинде мына ушул биздин ошол Улукбек Кочкоров мырза бар, Төрөбай Закирович бар. Ушулардын бардыгы урматтуу бир тууганым депутаттык кызматтын көркүн чыгарышты. Анан эми шайлоо боюнча кредит арам экендигин бардыгыбыз билебиз, урматтуу бир тууганым. Бирок ошол арам экендигин адамдарга толук жеткирип жашоого киргизиш үчүн адамдарда ыймандын орду биринчи орунда керек. Анан ыйман болбой турса, адамдар кредиттин арам адал экендигине карабайт. Анткени ыйманы бар адамдар ансыз деле кредит албайт. Ыйманы жок адамдар кредит алып атат. Ошондуктан ыйманы жок адамга кредит албагандыгы баары анткени ал тозок ансы деле чөп деген маани келип чыгат. Ошондуктан биз азыр биринчи кезекте өлкөбүздөгү стабилдүүлүк, өлкөбүздөгү ыйманга болгон жанагыдай бир жолдун сакталып калуусуна биз добуш бердик десем туура болот да. Улукбек Кочкоров албетте биз сыйлайт элек, бирок жаштык андан сырткары мунун мындай бир божомолдуу түрдөгү өтүп кетүүсүнүн шансы азыраак болгондугу божомолдоң, анткени божомолдоп ошого аналитикалык көз жүгүртүү биздин бардыгыбыздын милдетибиз. Улукбек Кочкоровду колдогон менен, бирок ошол убакта башка бир анын мындай бир өтүүгө мүмкүнчүлүгү азыраак болгон учурда биздин добуш чачылып кетип, таптакыр бардыгыбыз сүтқордукка биротоло башыбыз менен киргизип, оозубузда мажбур куюп чыгарып кое турган бирөөгө туш келип калсак, анда жаман болот. Ошондуктан жанагы биз эки зыяндын жеңилирээкин тандап алдык деген маани. Экинчи бир маани, Улукбек Кочкоров мырза эч бир жака кошулуп кеткен жери жок. Эртең ушул сүткордукка каршы өзүнүн программасын жазып алып туруп, алып келип туруп, ошол өкмөткө сунуш кылса, Сапар Исаков деле намаз окуп жүрөт. 10 жылдан бери намаз окуган Сооронбай Жээнбеков деле жок дебейт эле. Сөзсүз түрдө президент болуп туруп, адамдарга жакшылык кылыш керек деген сөз жок. Мына биз күтөбүз Улукбек Кочкоровдон. Келсин, биз насаатбеден жарыялайбыз, ошону сунуш кылсын өкмөткө, балким өкмөттүн мүчөсүнө муну кабыл кылат, барды каалаган иштерине. Эмне үчүн президент болуп гана жеткириш керек? Эгерде ошону жок кыла турган, реалдуу өзүнүн программасы боло турган болсо, киргизсин, окуйлук, көрөлүк, бардыгыбыз жакшы. Бардыгыбыз билебиз, бирок кантип деген сөз. Мисалы үчүн мен адамдарды ыйманга алып келсек, ошол ыймандуу болгондон кийин бардыгы өзүнө өзү калып кетет. Жумушсуздук, зынакорлук, балан түкүн дегендер. Улукбек Кочкоров ушундан баштагысы келди, ошону бизге сунуш кылсын деп айтат элем мен. Анан балким кийинки шайлоодо, андан кийинки шайлоодо жылдыз жанып калган болсо, албетте бардыгыбыз Улук мырзаны сөзсүз түрдө колдойбуз. Бул адам намазкан, акыл эстүү, албетте ошондой эле мындай бир бойлуу, ойлуу, сулуу жигит деп айтсак туура болот. Акыл эсти абдан жакшы. Анан экинчиден, мамлекетти башкарууда чындыгында бизге жаштардын реформаторлук аракетинен сырткары дагы кээде каарылардын консерватордук көз карашынын маанилүүлүгү кээде басым калып кеткендигин биз жашырбаш керек. Анткени Кыргызстан кичинекей өлкөбүздө ар кандай бир тажрыйбаларга салып берген бир жанагыдай тажрыйбадагы ачкандай бир мамлекет катары мен көргүм келбейт эле. Мен күтөм Улукбек Кочкоровдон кана
Misal üчүн Бабановна Назарбаев мырза менен абдан сүйлөшүп, ошо менен ынтымак экендигин, анын чындыгы күйөө баласы экендигин далилдеп сүйлөшүп келди эле. Бирок азыр дагы деле ошол киши барып сүйлөшсө болот эле да, сөзсүз түрдө Казакстан менен мамиле президент болгондо эле жакшы болуп кетиш керек да, президент болбой калса эле кереги жок болуп калабы. Мына караңызчы, канчалаган адамдар экономика таасирин этти. Кыргызстандын бүтүндөй аймагы экинчилик ал эмес, үчүнчүлүгү дагы өзүнүн зыянын көрүп турат да. Демек, ошол Бабанов ушундай кылбаса, анда бул киши кылсын, жок дегенде намаз окуп аткан адам келгиле, ошол Кочкоров мырзабыздын, досубуздун ошол кредит арам, аны жок кылуунун жолдорун ынандырсын, ошону менен Кыргызстанда жок кылалы деп мен айтат элем. Аллах ыраазы болсун бир тууганым.